жашауга аракет кылыңыз. Жанагы аятта айтылгандай, "Вала юахираллаху нафсан иза жаа ажалуха". Болду, сизге жаныңыз өлүм уже убагы келдиби? Болду. Бүттүңүз деген сөз. Буга чейинки амал эч бир канчалык айтасыз? Робби лаула ахартан ила ажалин кариб. Робби, мени бир аз убактым бер. Намаз окуйын, ибадат кылайын, арагымы таштайын, сигаретимди насымы таштайын. Бирок болду, кеч болот. Анда кеч болот. Ага чейин тобо кылып, ага чейин ибадат кылып калышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху жанагы бул жерде бир теманы козгодук. Аял темасын козгодук. Эркек киши жашоодо. Аялынан рухсат сурап жашаш керек эмес. Мисалы, өзбек туугандарда бар. Аялым кожоюн деген сөздү айтыштык өзбек туугандарда уят. Азыр бизде ошол уят тагын калбады. Кээ бир эркектерден көрүп атам. Үйдө ким бар? Үйдө жеңең баштык дейт да. Эркексиң сен, эркексиң. Үйдө сен башчы болушуң керек. Жана дагы үйдө сен башкарып, дин менен алып келишиң керек үйгө. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Я аyyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijab 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna idha amara Allah." Аллах Таала Кур'анда айтып атат: "Иман келтирген бенделер, силер өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү тозоктон сактагыла." Кандай тозок? Ал тозоктун отуну адамдар жана таштар болот дейт. Ал тозоктун үстүндө бир периштелер болот. Өтө каттуу кол. Эгер Аллах Таала бир буйрукту берсе, бир инсанды тозокко түшүнө буйруган болсо, алар эч качан Аллах Тааланын буйругун эки кылышпайт. Ошол тозоктон, ошондой каттуу тозоктон өзүңү дагы бул жерде эмне деди? Өзүңдүн үй бүлөңдү сакта. Өзүң эле намаз окуп жүрө бербестен, балким аялыңа, кызыңа, балаңа, уулуңа, небереңе айт. Алар дагы намаз окусун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Куллукум ра'ин ва куллукум мас'улун ан ра'iyyatihi" дейт. Силердин бардыңар койчусуңар. Ра'ин деген сөздүн мааниси койчу деген маани. Бул дегени кандай мааниде алабыз десе, мисалы койчу, эгер бир инсан кой баккан болсо, ал өзүнүн кожоюнунун койлоруну ошол аман эсен карап, ошол койлорунун ар бир, мисалы анын семиз болобу, арык болобу, же болбосо ошол койлордун бирөөсү өлөбү, башка болобу, бардыгына жоопкерчиликтүү болот да, кой баккан инсанчы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бирибизди ошол койчу сымал кылды. Биз койчубуз, бирок үй бүлөбүздү башкарабыз, үй бүлөбүздү багабыз. Үй бүлөбүздүн семиздигине эмес, балким үй бүлөбүздүн динине карайбыз. Дини барбы, жокпу, ошого карайбыз. Пайгамбарыбыз ошону мисал кылып айтты бул жерде. Силердин бардыгыңар башчысыңар, жана өзүңөрдүн кол астыңардагы аялыңан, кызыңан, балаңан сураласың деди. Аялыңдын хиджабы, аялыңдын ачкан жеринен, аялыңдын жарым жалаңачтыгынан дагы сураласың кыямат барганда. Балаңдын намазынан, балаңдын көчөгө чыкканынан, балаңдын вечиринен, балаңа берген харам акчадан, харамга жумшаштыгы үчүн берген акчаңдан болбосун. Кепилдерибиз беребиз аталар. Вечирге десе, же бир кандайдыр бир зына башка жолдорго балаңызга акча бересиз, бирок алган акчаны ошондой бир жаман жолдорго жумшап атат. Бирок эркек киши ата милдеттүү экен ошол баласынын ар бир баскан кадамын кароого. Өзүңүздөр билесиздер, кече жакында биз Стамбулга барып келдик. Ал жерге Стамбулда барганда мен ушул турушта жүрдүм да. Ал жердечи калпак менен, нол менен. Мен башында жүргөндө ошол жерде сыймыктанып жүрдүм, мен өзүм кыргыз экендигимечи. Себеп түрктөр мына калпакты көрүп таң калып атты да. Сонун көзөл депчи. Бирок бир 10-15 күн жүргөндөн кийин бир аз түркчөнү үйрөндүк. Кээ бир түрктөр менен сүйлөшүп калсак, мен кийинчерээк уялып калдым ошол жерде мына калпакты кийип жүрүшкө. Эмне үчүн? Билесиздерби? Себеп. Ал жерде бир түрк менен сүйлөшүп калдык, кээ бир түрктөр менен. Сүйлөшүп калсак эле биринчи сураган нерсеси эмне? Кыз барбы деген суроону берет. Бишкектен кыздарды чакыртпайлыбы дейт. Сен акмаксыңбы? Эмне болду сага десем, эмнеге бинтип атасың десем, бул жерде дейт, Өзбекстандан келгендер сойкулук боюнча биринчи орунда. Экинчи кыргыздар турат дейт, сойкулук боюнча кыргыздын кыздары. Үчүнчү казактар турат, андан кийин тажиктер турат дейт. Буга эмне дейсиздер эми? Буга эмне дейсиздер? Эркекпизби, ошону караш керек эмеспи? Мен ошол жерде көп көрдүк. Ошол жерде иштеп аткан балдар менен сүйлөштүм. Жанагылар айтат:
Кыргызстандан келген кыздардын 90%, 92-93% почти брак дейт бул жердечи. Сол кетпейт кайра үйүнө дейт. 50% ошол зына үчүн барат ал жерге дейт. Кыргызстандан Стамбулга барган кыздардын 50% зына үчүн барат дейт. Эркек үчүн, бала үчүн барат дейт. А 40% не зына үчүн барбаса дагы барып иштейт, бирок баары бир ошол жолго алып кирип коюшат түрктөр дейт. Аз эле адам, аз эле кыз үй бүлөсү менен, атасы менен баргандар гана, кээ бирлери гана сол келбесе, калганы сол келбейт ал жерден дейт. Буга эмне дейсиздер? А биз эркекпизби? Аны карашыбыз керек эмеспи кыздарыбызды? Биз ага көңүл бурбайбыз да. Мен ошол жерде айттым да. Кайтып атканда, мисалы самолетке чыгып атканда, бир мен оюмча бир 5-6 кызды атасы менен тең болгон түрктөр алып келип самолетке салып кетти да. Атасы менен тең болгон. Жанагыларга мен бир-экөөнө барып сүйлөдүм. Бул эмне кылганың? Бул ким десем, күйөөм дейт. Атаң менен тең болуп турат го, каяктагы күйөөң? Жанагы жерде дагы уялып жерди карап коет. Менин алдымда эмес, сен Аллахтын алдына уялган. А бул нерсеге эркек баары бир жооп берет бугачы. Бул аял дагы жооп берет кылган ишине. Бирок ошого жөнөткөн, ошол жака аялыны же кызыны жөнөтүп алып туруп, акчасын жеп жүргөн эркектер жооп берет ага. Уят бул эркек кишиге. Өзүнүн кызыны же аялыны Россияга же болбосо Түркияга, башка жака жөнөтөт дагы, анын акчасын жеп отурат. Бул эмне деген сөз? Эркек киши багыш керек үй бүлөнү. Эркек киши дин менен камсыз кылыш керек үй бүлөнү. Аял үйдө отуруу керек. Өтө уят сагачы. Эгер катыныңын же болбосо кызыңын акчасын жеп, Түркияга же болбосо башка бир чет мамлекеттерге жөнөтүп иштетип акчасын жесең сага уят. Сен эркекмин деп эле кой. Аллах Таала үй бүлөнү багууну эркекке милдет кылган, аялга эмес. Эркек ошонусу менен эркек. Эркек мезесиде бир кичине күчтүү болуп калса эркек эмес, балким ал намыстуу болгону менен эркек. Жанагы жерде мен айттым кээ бир эркектерге. Бул кыздар эмне кылып жүрөт десем, бул жерде жат эле мындай тааныш эле көрүнүш дейт. Бул эмне деген сөз? Биз өзүбүздү мисалы кыргыздын кыздарына ошондой бир чет өлкөлөрдө бир зордолуп, башка болуп, кыйналып жүргөн болсо, эркектер көңүл дагы бурбай калдык да. А ошентип барып сиздин кызыңызга дагы ошол нерсе келип атат. Сиздин кызыңыз дагы ошол кыздардын ордуна болуп атат. Эмне үчүн? Себеп сиз башка жат мусулман кыздын зордукталып аткан мезгилде сиз ага көңүл бурган эмессиз. Сиздин кызыңыз зордукталып аткан мезгилде дагы башка эркектер ага көңүл бурбайт. Жана дагы бул кыздардын бузулгандыгынын эң бир чоң себеби биздин эркектерибиз дагы бузулган. Кандай? Пайгамбарыбыз саллаллаху алымдардан сөзү бар, алымдардын, пайгамбарыбыз эмес, Аллах алам. Алымдардын сөзү бар. Не деген сөз? Az-zina wal qarz дейт. Буну көп айтканбыз. Зина кылуу бул карыз дейт, карыз. Сиздин кызыңыз сиздин карызыңызды төлөп жүрөт, ошону билиңиз. Биз ага көңүл бурбайбыз да. Сиз билиңиз, арабтар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келгенден алдын, дин келүүсүнөн алдын өзүнүн кыздарыны, ошол кыздары биринчиден кембагалдыктан корккондугу үчүн кембагал болуп калбайлы деп. Же болбосо ошол кызым чоңоюп туруп, бирөөгө төшөк болот, бирөөнүн астында жатат деп туруп, уялып, арабтар эмне кылат эле, кыздарын тирүүлөй көмөшөт эле. Арабтарда ушундай адат бар эле пайгамбарыбыз келгенден алдын. Бирок пайгамбарыбыз келди, пайгамбарыбыз келгенден кийин ал нерселер жок болду. Ал нерселер бүт баары жок болду. Эми бирок бул жерде кыяматка барганда алардын ар бири суралат. Ошол кыздын эмне үчүн аны көмгөндүгү. Кур'ан-ы Каримде айтат, би айи замбин кутилат дейт. Кур'анда Аллах Таала аят калимат айтат, ошол кафирлардын окуясын айтып берет. Би айи замбин кутилат. Кыяматка барган учурда жанагы тирүүлөй көмүлүнгөн кыздарды кыяматка барган учурда алардан Аллах Таала сурайт, кайсыл нерсе себептүү көмүлдүңөр, кайсыл нерсе себептүү өлдүңөр? Жанагылар айтат, не дейт? Биздин күнөөбүз жок эле, биз эч нерсе кылбадык эле, бирок атабыз бизди көмдү. Атабыз бизге тарбиян берген жок. Эми сиз билиңиз. Сиз канча жерге барып зына кылдыңыз, канча аялдын алдына барып зыян кылдыңыз, бирок ал жерде кокустан билинбей, эгерде бала пайда болгон болсо, зынадан төрөлгөн балага өтө катуу жооп бересиздер. Анын кийим-кечеги сизге милдет эле, биринчи фарзыңыз жок болду. Анын адеп аклак берүү, аны тарбиялоо сизге милдет эле, экинчи фарзыңыз жок болду. Себеби аны керек болсо таанып айтасыз да сиз. Биз ал нерселерге көңүл бурбайбыз да.
Эң эле коркунучтуусу жанагы айткан нерсем, эң эле коркунучтуусу. Бул сиз кылган зынаны эртең кызыңыз, балаңыз же болбосо карындашыңыз төлөп берет. Эң коркунучтуусу ушул нерсе. Көңүл буруңуз. Тоба кылыңыз, эртерээк тоба кылыңыз. Өлүп кеткенден кийин бул нерсе кыйын болуп калат. Бир жаңы машина алсак, не кылабыз аны? Жакшынакай кылып ороп, анын үстүнө жанагындай материалдар менен жабып коебуз да. Жаңы машина алсаңыз, эмне үчүн? Бирөөлөр чийип, буюп, жаш балдар ойнобосун, ташатпасын, же башка кылбасын деп, жаңы машинаңызды жакшынакай кылып ороп коебуз. А бирок кызыңызды канча оройсуз? Кызыңызды канчасы чийип атат, билбей атасыз го, Катыныңызды, сиздин катыныңызды канчасы чийип атат, ага көңүл бурбай атасыз. Канчасы сиздин катыныңызга карап алып туруп суктанып атат, ага көңүл бурбай атасыз. Бул нерсе бир көнүмүш адатка окшоп калды бизгечи. Бул жерге киребиз, киргенден кийин ал сөздөрдү угабыз дагы пай отурабыз. Кайра чыгып кеткенден кийин жок да ал сөздөр. Бул эмне деген сөз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла тазулу қадама абдин хатта юс'ала ан арбаин" дейт. Кыяматка барган учурда инсан баласы бейишке тозокко кирбейт, 4 суроодон суралмайынча. Алардын бирөөсү бизге керектүү жери. Ва ан илмиги бима амила биха. Илимиңе кандай амал кылдың? Уккан аятыңа, уккан хадисиңе кандай амал кылдың? Кыяматка барганда суралат. Мен өзүмдүн милдетимен кутулдум, ал нерсени сиздерге айттым. Эми буну сиздер амал кылышты, сиздердин милдетиңиздер. Кыяматка барганда мен айтам: "Я Раббим, мен өзүмдүн милдетимен кутулганмын. Эскерткенмин аларга. Алган илимдин акысын бергенмин, аларга эскерткенмин." А бирок бул жагы өзүңүздөргө калды. Амал кылуу өзүңүздөргө калды. Ойлонуу керек. Бул кыздарыбызды, балдарыбызды көчөдө же башкада бир жактарга калтырып койбоо керек. Бир аз көңүл бурайлы. Балдарыңыздын ибадатына көңүл буруңуз. Сиздин милдетиңиз төлкө тамак аш менен камсыздоо эмес, балки балаңызды дин менен камсыздоодон сиздин милдетиңиз болуп эсептелет. Ага дагы көңүл буруңуз. Сөзүмдүн жыйынтыгында бир окуя менен аяктайлы. Анас ибн Малик. Бул Анас радиаллаху анху Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга 10 жыл кызмат кылган сахаба болгон. Пайгамбарыбыздан жанынан кетпей, дайым кызматта бекем болгон сахаба. Анас. Пайгамбарыбыз өткөндөн кийин Анас радиаллаху анху кыйла жыл динди жайылтып, адамдарга пайгамбарыбыздын насихаттарын айтып, хадистерин айтып жашап жүрдү. Анас радиаллаху анху ал 100дөн ашкан, жашы 100дөн өткөн сахаба болот. Кийин карып, жашы 100дөн өтүп өлөт да. Өлүм төшөгүндө жаткан мезгилде ошол Анас радиаллаху анху балдарын чакырат дагы, балдарын айтат. Уулдарым дейт, мына ул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын таягы дейт. Пайгамбарыбыздын таягы колунда болот. Пайгамбарыбыз дайым таянып жүргөн таягы. Мен кабырга мени киргизген мезгилиңерде, кабырга койгон мезгилиңерде, ушул таякты мага кошо ороп туруп, кабырга кошо көмгүлө дейт. Ошол учурда Анас радиаллаху анху айтат, Анас радиаллаху анху балдар айтат: "Я ата, эмне үчүн буну кабырга кошо көмөбүз? Биз менин атам пайгамбарыбызга 10 жыл кызмат кылган деп, биз сыймыктанып бул таякты мына далили деп сыймыктанып жүрбөйлүбү?" дейт. Ошол мезгилде Анас радиаллаху анху айтат дейт: "Пайгамбарыбыздын аркасынан ээрчип 10 жыл жүргөн сахабанын сөзүн караңыз." Эмне деген? Ал жерде Анас радиаллаху анху айтат: "Мен дейт, кыяматка барганда бейишке кире турган бир шылтоом жок" дейт. Пайгамбарыбызга 10 жыл кызмат кылган сахаба болчу. Менин кыяматка барганда бейишке кире турган бир шылтоом жок дейт. Балким ушул таяк кыяматка барганда мен бардык жан-затты тирилткенде, бул таякты дагы кошо Аллах Таала өзүнүн акыбалына келтирет. Ошол мезгилде мен ушул таякты шылтоо кылып, пайгамбарыбыздын алдында: "Эй Расулалла, мына сиздин таягыңыз керекпи?" деп пайгамбарыбыздын алдына туруп алайын дейт. Ушул таякты шылтоо кылып туруп алайын дейт. Мен башка амалдарым жок шылтоо кыла турган. Эми сиз караңыз да. Анас 10 жыл пайгамбарга кызмат кылган сахабанын бейишке киргени шылтоом жок десе, анда сиздин кандай шылтооңуз бар бейишке киргени? Эмнени далил кыласыз кыяматка барганда сиз бейишке кире турган? Эмне далил кыла турган кандай амалыңыз бар кыяматта бейишке кире турган? Ойлонуу керек. Пайгамбарыбызга 10 жыл кылган сахабанын сөзү бул. Биз эч нерсе кыла алган жокпуз. Пайгамбарыбызга кызмат кыла алган жокпуз. Же динге кызмат кыла алган жокпуз.
Керек болsa намазыбызды толық оқи алған жоқпыз. Ана қантип қияматқа барғанда пайғамбар жүзіне жарық жүз менен үмітіп қарай аласыз. Я Расулаллах, мен сенің үмметің елем деп тұрып қантип жарық жүз менен қарай аласыз пайғамбарымыздың алдына? Айтың. Biz bilбедім не қыламыз. Biraz ойлану керек та. Алымдар бекерін айтқан емес. Ажибун умма. Бұл үммет өте таңқалышты үммет. Эмне үчүн? Ислам дини бүт бары Құран, Ислам, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям бүт бары нур, бирок нурдан караңгылыкка карай жөнөшөт бұл үммет. Biz nurda turulганбыз, nurda жаралганбыз, nurda туылганбыз, бирок ошол нурда, ислам нурунан кая залалатка, зынага, вечирге, башкага, көчөгө ошондой жака жүрөсүздөр да. Бул эмне деген сөз? Ошол нурдун колубуздагы, оозубуздагы, алдыбыздагы сонун кадырын билишибиз керек да. Ошол нурдун кадырына жетишибиз керек. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وحفظا كاملا وذهنا شاملا وفهما زكيا وتوفيقا لتحصيل العلوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.